В Корее мне вернули не только зрение. Больше счастья, чем просто видеть, была получена заново возможность переживать радостные моменты с моей семьей. Imagine your Korea. Баяғы студент деп мындай четке қойып қойып ханышайлар, падышалар ачу жеуге болған. Уже өлтіріп салышат эле баяғы адамды. Мисал бааны бізде 5, 4, 3, 2 қоя тұрған болса, бұл жақта тамғалар менен қояды. A, B, C, D. Біреу уғылып қалып деген үшін ошондай микрофондорды беріп қояды профессорларға. Корея деген мамлекетте мүмкін болбогон нерсе жоқ. Сеулдун жаркыраган тазалыгын көрүп, келечектин шаар экенин ынанасың. Өңүмбү же түшүмдөн чоочуп ойгонуп кеттимби деп чоочуркайсың. Мына ушундай керемет өлкөдө өз кыялын орундатып жаткан кыргызстандык мекендештерибиздин санарбын. Алардын катарында Сеулдагы эң беделдүү деген окуу жайлардын биринде окуган Бектурсун Алыбаев менен бүгүн сиздерди тааныштырабыз. Кореядагы мекендештер теледолбоорунун каарманы Бектурсун Алыбаевди Сеулдун борборунда жайгашкан Кореянын улуттук туристтик уюмунун кореялык туризмге арналган маалыматтык көргөзмө борборунан күтүп жатабыз. Ага чейин сиздерди туристтик борбор менен кенен тааныштырып туралы. Аталышы High Ground. Корея дүйнөнүн бардык бурчунан келген чет элдик туристтерди жылуу тосуп алат дегенди түшүндүрөт. Биз бүгүн Түштүк Кореянын улуттук туризм борборундабыз. Бул жерде туристтер үчүн Корея туурасында толук маалымат берилет. Маселен, биз турган жер көргөзмө залы. Бул жерде өзүңүздөр байкасаңыздар болот, артымдагы сүрөттөр кулпуруп өзгөрүп турат. Алыбаев Бектурсун Абышевич 1999 жылы 10 октябрда төрөлгөн. Ташкент мамлекеттик чыгыш таануу институтунун академиялык лицейинде чет элдик филология багыты боюнча корей тилин окуп бүтүргөн. 2018 жылдан бери Сеулдагы Сооган университетинде билим алып жатат. Кореяда окуган Кыргызстандык студенттер ассоциациясынын төрагасы, Сооган университетинде профессордун ассистенти. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясында тартылган адис. 2018 жылдан 2021 жылга чейин Өзбекстандагы Корей компанияларынын ассоциациясында котормочу болуп иштеген. Бектурсун мырза бизге мүмкүнчүлүк берип, сиз жөнүндө жаштарга мотивация бере турган көрсөтүү тартууга макулдугуңузду бергендигиңиз үчүн атегенде ыраазычылык билдирем. Анан менин суроом төмөнкүчө да, кантип мына ушул Түштүк Кореяга студент болуп келип калдыңыз? Кандай факультетте окуйсуз? Өзүңүз жөнүндө бир аз кененирээк маалымат бериңиз. Сиздерде ошондой мага ушул мүмкүнчүлүк бергениңерге ыраазычылыгымды билдирем. Эми биринчи мен корейс тилине өтө кызыгышым чоң болду. Мен негизи мектепте Өзбекстанда окудум. Өзбекстанда ошол мектептен баштап корей тилине окутуу ошол курстары бар эле. Аяктан Кыргызстанда жакшы билинген Койка деген ошол агентстводан демек көңүлүктөр келип, ошол 2-3 жылда корей тили, анын маданияты, тамак аштарын ошол үйрөтүп кетти эле. Ташкентский государственный университет востоковедениянын ошол кашындагы академический лицейга окууга кирдим. Ошол окууга кирип бүткөндөн кийин аякта Кытай тили менен корей тилини окудум. Көптөгөн ошол программаларга катышып, ошол 3-курсту бүттүм. Кызыл диплом менен Кореядагы топ 5ке кире турган ошол Соган университетинин бизнес administration, башкача айтканда ошол бизнести баягы руководить бизнес башкаруу ошол факультетине тапшырып
Кореяга ошондой окууга келдим. Бектурсун мырза азыр 3 курсту аяктап калыптырсыз да, анан жаңы келген студенттерге кандай жардамдарды бердиңиз, кандай жол жобосун көрсөтүп, сиз өзүңүз ката кетирген нерселерди аларга сабак катарында айтып берген учурларыңыз болобу? Албетте. Эмеге дегенде мен азыр Кореядагы кыргыз студенттер ассоциациясынын төрагасы болом. Жакында ошол июлдун акырында биз бул ассоциациябызды регистрациядан ошол расмий каттоодон өткөрүп, дүйнөдөгү ошол кыргыз студенттер ассоциациясынын расмий ошол жолу менен каттоодон өткөн биринчи ассоциация болуп калыппыз. Ошондуктан эми көптөгөн студенттер мага кайрылат. Бул бир эле кыргызстандыктар эмес, бул бүткүл ошол СНГ мамлекеттеридеги студенттер кайрылып, ошол кыйынчылык маселелер өтө көп студенттерде. Биринчи очурда ошол тамак ашы бар, анан иммиграционный ошол суроолору бар. Негизи бул жакта канча кыргызстандык студент бар, кандай иш-чараларды өткөрөсүздөр? Азыркы учурда Кореяда ошол 535тен ашык, эми азыр ашып калган болуш керек, студенттер окуйт. Алар көбүнчөсү Ульсан деген шаарда окушат. Алардын комьюнитиси өтө чоң. Англис тилде окушат. Алар көбүнчөсү, бирок бардыгы эле корей тилин үйрөнөм дейт. Ошондуктан Сеулда да көптөгөн биздин студенттерибиз окуйт. Ошол ар бир жылда 2 студенттер Корея өкмөтүнүн KGSP деген программасы менен келет. Корея өкмөтү ошол билетинен тартып, тамак ашы кечен бардык акчасын берет. Ошондой студенттерибиз да сөзсүз бар. Аябай аракетчил алар. Эми быйыл ассоциация ошол расмий каттоодон өткөрдү. Кореяга сиз сыяктуу студент болууну каалаган жаштардын саны артында, анан аларга кандай кеп кеңешиңиз бар? Кореяда студент болуу өзү кандай? Биринчи очурда корей тилин окуп келсин. Бу жака корей тилине нөлдөн келип алып, мен ошол кореянын өзүн да мен үйрөнүп алам деген ойлорду чыгарып, корей тилинде аябай азыр Бишкекте, Ошто, Нарында же башка ошол биздин жети областыбызда аябай жакшы мугалимдар бар, жакшы окуу борборлары бар. Ошол жерде корей тилин үйрөнүп, кичине маданиятынан кабары болуп келсе, мындай жакшы болот. Анан Корея деген мамлекетте мүмкүн болбогон нерсе жок. Бардык ошол студент каалап аткан окуу тармактары бар. Ошол бул бизнестен тартып, мисал пчеловодство чейин, ошол бал менен иштейм дейт турган ошол тармактар да бар. Бу жакта ошол стюардессалык окуй дейби, летчик болом дейби, ошол ар тармактарда бул мүмкүнчүлүктөр аябай көп. Эми кыргыздар өтө аракетчил, кыйын. Бул кылбаган тармактары жок. Мисал көпчүлүгү ашканаларда ошол собинг деп коет, алар мисал официант болуп иштешет, же болбосо бир ресторандарда, тойканаларда иштешет биздин кыргыз балдар. Эмнеге алар ошондой сервиске корейлер макулдашат? Бул биз кичине кореецтерге окшойбуз. Ошондуктан көптөгөн корейлер айтат, кыргыз сүйлөсө корей эле болуп кетет дейт. Ошондуктан анан корей маданияты менен кыргыз маданияты окшош жерлери аябай көп. Жана биздин студенттерибиз азыр эми кыргызстандыктар көбү билет, Кореядан көптөгөн телефондар келип атат. Ошолордун бир 80% биздин студенттерибиз кылып аткан, аткарып аткан ошол бизнес. Дагы азыр машина менен, азыр ошол машина экспорту боюнча кызыгып аткан биздин студенттерибиз бар. Бу жактагы ошол мекендеш байке эжелерибиз көп жардамын көрсөтүшөт. Эч баягы студент деп мындай четке коюп койбойт. Түштүк Кореядагы жаштар кандай? Жаштары
аябай башкача. Аябай кыргыздардын жаштары менен аябай башкача. Бул азыр Корея ошол бул 50-70 жылдын ичинде аябай мындай өсүп кеткени ошол жаштарда билинип калат. Корея биринчи очурда ошол Кыргызстаныбыздай эле демократик мамлекет. Жаштар каалаган пикирин билдирет, кааласа мисалы политикага барабы, ошол саясатка барабы же башка жерге барса да өзү ой пикирине эрк мындай сүйлөй алат. Турсун мырзанын студент окуйт, билим алат, бош убактысында иштегенге дагы үлгүрөт. Андан сырткары коомдук маданий жерлерге дагы баруусу шарт. Кайсыл өлкөдө жашаса, ошол өлкөнүн тарыхын, маданиятын билүүсү керек да. Анан студент каттары кайсыл жерлерге көбүрөөк барасыз же кайсыл жерден эс аласыз дегендей? Бирөө барга барат, бирөө музейга барат, бирөө театрга барат. Ошондуктан мисалы мен ошол биз азыр келип турган Кореянын туризм ассоциациясынын жерине келип турабыз. Ошол эме жаңы туризм. Бул мисал тарыхый жерлерге барып буларды көрбөй, ошол азыр Корея жетишип аткан жаңы ошол маданиятыны көрсө болот. Жаштар пап, хип-хоп деген ошол тармактар жакшы көрөт. Бул искусство да ошондой эле. Ошол жашы бар кишилер эмеге ошол тарыхый жерлерге барып көрүшөт. Жаштар бир сочный, мындай бир жаңы нерсени көргүсү келет да. Ошондуктан бу жакка келсе мындай башкача өзүнүн атмосферасы башка. Өзү мындай башкача рахат алат да. Бул жерден бийлесе болот экен, ырдаса болот экен. Театральный постановление кылса болот, бу жакта мюзиклдар болуп калат ара-арада. Ошондуктан бу жакка келип баягы өзүн мындай мисал мен 23 жашта болсом, ошол Корея болобу же Жапон болобу, Кытай болобу, ошол жаштар мындай топтонуп биртекени кылса, бу жакта мындай ошол платформа бар да, ошол жерде мен өзүмдүн ошол кандай десем болот, талантымды мындай көрсөтүп туруп, бул бирөө мисал көрүп калса, аны мисал башка жерге чакырып съемка кылабы же ошондой да болушу мүмкүн. Бул искусство деген нерсе бул бир рамкаларда турбайт. Кореянын ошол өзүнүн салттуу тамактарынын бири болгон пульгоги деген тамак. Корея ошол тарыхында Чосон убактынан баштап бул ошол падышалар жей турган тамак болгон. Уй этинден даярданат, өзүнүн специальный маринады бар. Ачуу эмес. Эмеге дегенде демек ошол ханышайлар, падышалар ачуу жеүүгө болгон. Бул мындай акчасы жок адамдардын тамагы ачуу болгон. Бул өзү кайнап эле бышып калабы же бир нерсе жасашыбыз керекпи? Жок, бул корейлер өзү мындай ошондой ою бар. Менин көзүмдүн алдында даярданган тамак эң жакшы, эң таза, эң адал деген ой бар. Ошондуктан азырда корейлер ошол тамагыны өздөрүнүн алдында жасашат. Бу жакта азыр иштеп аткан бул эжелерибиз мындай келип, өздөрү мындай бышырып беришет, анан өздөрү айтат, мисалы, бул багында жесеңер болот, же бул багында жесе болбойт. Бирок анан биздин кыргыздар билсеңиздер эттин өзүн жейишет. Бирок корейлер сөзсүз, мисалы, пияз, чөп жар кошуп пиширген, чөп, дагы мындай салаттар менен келет. Ошондуктан буларда мындай подагра деген оору жок. Сөзсүз Кореядын наны күрүч болуш керек. Жана ошол салаттар болот. Бул ошол биздин кыргыздарды аябай жакшы көрүп жеген кимчи. Бул демек редька, дайкон. Тамагыбыз пышты, эч кандай майсыз, өзүнүн согунда, өзүнүн ошол маринадында пышты. Эми бир ооз тейип көрүңүз. Кайсы менен алышым керек? Мен аларсам болобу? Чөп менен, палочкалар менен алып бир. Дамы кандай экен?
жумшак болот экен аябай. Кыргызстандык студенттер ассоциациясынын төрагасы Бектурсун окуган Соганг университетине барбай кетсек болбос. Ошондуктан кеч кирсе да окуу жай менен таанышууга жөнөдүк. Азыр биз Сеулда жайгашкан Соганг университетинин Паоло Асиана деген имаратында турабыз. Ошол бир ортончо лекционный зал деп аталат. Буякта ошол лекциялар өтөт. Буяктан бир камера профессорду обязательно алат. Бул студенттерди албайт. Ошол профессор жүрсө да бул интерактивный болуп туруп, ошол профессор менен эле бирге жүрүп, керек болсо ошол бир сабактын ошол записи мага керек, мен биртеген түшүнбөй калдым десе, муну университет берет ошол записти. Сабактар Кореяда эки тилде өтөт. Көбүнчө корей тилинде, же болбосо англис тилде өтөт. Бунун ошол студент өзү эле тандап алат. Кааласа англисче, кааласа корейче сабагын угат. Бирок корей тилинде сабак укса чет өлкөлүктөр үчүн мындай жакшы жери бар. Анткени профессорлор кичине мындай түшүнүш менен карайт студенттерге. Бары бир ошол корей тили кыйын тил, мындай түшүнбөсө мындай мен өзүм жардам берем дейт. Бирок англис тилде болсо, корейлер үчүн да англис тили чет өлкө тили, кыргыздар үчүн да ошондой чет тили болгону үчүн бул профессор бирдей эле карайт. Бул бакалавриатта азыркы учурда биз 3 кыргыз окуйбуз. Улардан мен менен дагы бир Алия деген кыз окуйт. Анан дагы бир демек өзүбүздүн кыргыз жараны болуп Корея улутуга карашкан бир кыз окуйт. Анан магистратурада бир кыз бир эжебиз. Студенттер сабагы бүтүп, же болбосо ошол биринчи сабагы менен экинчи сабагынын ортосу 1-2 саат убактысы болсо, буякка келип окууну да укса болот, китебин окуйт, же болбосо ошол калган убактын буякта эме өткөрсө болот да. Бектурсун мырза, биздин ушул мекендештер долбооруна катышып бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин Пирамида телеканалынын атынан кичинекей белектер бар. Андан сырткары бул жерде ушул Авангард Стиль компаниясынын биздин өнүктөш компаниянын атынан каттуулар. Ушуларды кабыл алып коюңуз. Чоң рахмат сизге. Ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Авангард Стиль. Надежность, качество, комфорт. Авангард Стиль. Когда выбор очевиден.